Токтомго ылайык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан аз камсыз болгон жарандардын электр энергиясына тарифти төмөндөтүү үчүн 16 жашка чейинки балдары бар үй бүлөгө көмөк, жөлөк пул алган үй бүлөлөрдүн тизмеси жана маалыматтары ай сайын жаңыртылып энергетика министрлигине берилип турат. Үй бүлөлөрдүн тизмеси саны алмашып турат. Анткени заявление жөлөк пул алуу үчүн арыз берүү күнү кабыл алынып, мөөнөтү бүткөн учурда ал тизмелер үй бүлөлөр тизмеден чыгып турат да. Жарлыкты ишке ашыруу максатында азыр энергетика министрлиги менен биргеликте иш аракеттер жүргүзүлүп атат. Министрликтен билдиргендей, үй бүлөгө көмөк мамлекеттик жөлөк пулду өлкө боюнча 110.900 үй бүлө алат. Бул жөлөк пул бир үй бүлөнүн кирешесин үйдөгү ар бир баланын башына бөлгөндө 1000 сомдон ашпаган шартта берилет. Тагыраагы ар бир балага ай сайын 810 сомдон берилет. Мисалы, аз камсыз болгон бир үй бүлөнүн 16 жашка чейинки 4 баласы болсо, 3240 сом жөлөк пул ала алат. Мамлекет башчысынын аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү электр энергиясы үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн төмөндөтүү түрүндө колдоо чаралары жөнүндө жарлыгынын алкагында токтом күчүнө кирди. Жарандар электрдин 1 киловатт сааты үчүн мурда 77 тыйындан төлөп келсе, келерки айдан баштап 50 тыйындан төлөм жүргүзөт. Ал эми калган айырмасын мамлекет өзүнө алат. Бизге список берилген. Ошонун 89%-ин биз ар бир үй бүлөнү районный электр станциялары менен чогуу тактап бүтүштү. Бүгүнкү күндө 89%-и бүт республика боюнча такталып бүттү. 1 февралдан баштап 50 тыйындан ала баштайт. Ошондой эле социалдык даректүү колдоо да күчөтүлдү. Өткөн жылдын 1 октябрдан баштап 50%га жогорулатылды. Президент Садыр Жапаров аткарылган иштер жөнүндө отчет берип жатып, жакыр жашаган жарандардын саны жылдан жылга азайып, орто жашаган адамдардын катары көбөйүшү керек экенин билдирген. Карапайым элдин басымдуу бөлүгүн колдоо менин жүрөгүмдөгү биринчи иш болду. Эл бизден эмнени сурайт? Негизгилерине токтоло кетсем дейм. Пенсия, жөлөк пул, айлыктарды көтөрүү. Буюрса 1 февралда 98.296 адам жакшы пособияларды колдоруна ала башташат. Биз көбүрөөк карапайым элге жардам берели деп жатабыз. Биздин максат өлкөдө жакшы жашаган адамдардын санын көбөйтүү. Жакыр жашаган адамдардын саны жылдан жылга азайып, орто жашаган адамдардын катары көбөйүшү керек. Мындан тышкары президент пенсиялардын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоо жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ошондой эле балдар менен каарылар үйүндөгү жарандардын тамактануусун жакшыртуу боюнча чечим кабыл алынып, алардын тамагына бөлүнгөн каражат 2 эсе көтөрүлдү. Айжамал Болот кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.